Потманду кечиңиздер мардактуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын кадырлуу коноктору, Улуттук телерадио берүү корпорациясында эгиз тумар долбоору түз эфирде старт алды. Арбаңыздар, ардактуу асылзада айымдар, билеги күчтүү мырзалар, бүгүн өмүр жолунда өзгөчө эмгек кылган инсандарды эгиз тумар долбоорунда көрө аласыздар. Өнөр кастарлаган, өнөр баккан кыргыз калкым эгиз тумар долбооруна кош келиңиздер. Эгиз тумар долбоору өзү билгенде эле ар бир сынак күн сайын өзүнүн тематикасы менен чыгат. Ал эми бүгүнкү теманы тааныштырып өтөлү. Албетте, бүгүн аткаруучуларыбыз сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк дейт. Сүйүү махабат тууралуу кеп кылышат, анан айтылып бүтпөс махабатты даңкташат, ырдашат. Эң сонун. Ал эми дал ушул талапкерлерге, өзүнчө биздин катышуучуларга өз калыстын айткан бизде калыстар тобу дагы бар. Албетте, эгиз тумар долбоорунда 3 калыстар тобу. Жана ошондой эле добуш берүү боюнча кыскача айта кетели, ардактуу телекөрүүчүлөр. Калыстар тобунун алдында 6-дан 10-го чейин упайлар бар. Жана ошондой эле калыстар тобу бир жупка упай берсе, ал жупту кийинки жупка бере албайт. Алдыңыздарда 6-дан 9-га чейин 2 жолу бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ал эми 10 деген бул жогорку балл болгондуктан 10 деген упайды бирөө гана ал жерде. Бир жупка гана бере аласыздар. Урматтуу калыстар тобу, сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Ал эми көрөрманым, биздин тандообуз кандай болот? Элдин үнү угулуш керек дей турган болсоңуз, биз аны дагы эске алдык. Сиз Telegram бот аркылуу добуш бере аласыз. Алдыңкы мүнөттөрдө шарттарын сиздерге түшүндүрүп беребиз. Андыктан бүгүнкү түз эфирди баштайлы. Жана ошондой эле калыстар тобу, бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, добушуңуздарда албетте 9 жуп бардыгы таланттарын көрсөтөт, андан соң гана добуш берүү башталмакчы. Бул эмне дегени? Анткени салыштырууда гана мыктылардын мыктысы аныкталат. Алгач кандай ырдады баа бересиздер, өзүңүздөргө жазып аласыздар. Анан программанын соңунда добуш берүү болмокчу. Эң туура айтасыз. Ал эми эгиз тумар долбоорунда өзү билгенде эле 2 студия кызмат болот. Биринчи студияда кесиптешим Айзада Жамгырчиева, жана ошондой эле мен Руслан Адылбек уулу. Ал эми экинчи студияда Манас Алыкулов жана ошондой эле Май Жаныбек болмокчу. Кесиптештер, сөз сизде. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен экран аркылуу жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Сиз менен биз, Манас Алыкулов жана Бегимай Жаныбекова. Барыңыздарга экинчи студиядан салам. Экинчи студияда жуптардын бүгүнкү эмоцияңыздарды жана ошондой эле сиздер бере турган суроону биз беребиз. Андыктан кайсы жуптар оюндан четтелет, биз сиздер менен алдыда түз эфирде болуп туруңуздар. Чоң рахмат биринчи студия, анда экинчи студияга тереңирээк билдиребиз дагы. Биринчи студия ишин алып барып жатат. Ардактуу көрөрманым, түз эфирде жандуу үн тарыхта биринчи жолу болуп жатса керек. 2023-жылдын алкагында Улуттук телерадио берүү корпорациясынын эң ири долбоорлордун бири башталып жаткан учуру. Ооба, эгиз тумар долбоору 9 бизде катышуучулар. Ал эми алар эмнеге атсалышып жатат деген суроо болсо, албетте биздин баш байгебиз 1 миллион сом. 1 миллион сом жеңүүчүгө кол чаап койсоңуздар да жарышат. Ал эми бүгүнкү тематикабыз ырдалып бүтпөйт махабат. 9 конкурсантка өз калыстын бере турган калыстар тобу менен тааныштырып өтөлү. Калыстар тобу бүгүн барктуу дагы, даңктуу дагы. Бул инсандардын алдында Руслан мырза аябай толкунданып турам. Аткаруучуларыбыз, эгиз тумарларыбыз эки эсе толкунданса керек. Анда эмесе калыстар тобун четинен тааныштырып өтсөк. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, лирикалык, дүйнөлүк классикалык ырлардын аткаруучусу, педагог, биз сүйгөн, сиздер урматтаган Анарбек Ибраев агайыбыз бүгүн биздин калыстар тобубузда. Кош келипсиз. Көрүүңүзгө кубанычтабыз. Ал эми кийинки калыстар тобубуздун мүчөсү, кыргыз эстрадабыздын, кыргыз сахнасынын корифейи, даңк орденинин кавалери, композитор, профессор Калы Молдобасанов атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева. Ырдалып бүтпөйт махабат чыгармасын эң алгач сиздин үнүңүз менен укканбыз. Бүгүн дагы тема мына ушул ырдын алкагында болмокчу. Чоң рахмат сизге калысты кылып, алдыңкы мүнөттө биз менен чогуу болгонуңузга. Кезектеги калыс албетте бүгүн кыргыз кино, театр тармагындагы актерлорубуз актерлук чеберчилигин гана эмес, ырчылык өнөрүн көрсөтөт. Аларга бааны бул инсан өзгөчө коет деген үмүттөмүн. Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актеру, педагог, биз сыйлаган сиздер урматтаган Эгемберди Бекболиев агайыбыз.
Кош келипсиз агай, сизди бүгүн көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ооба, келиңиздер, анда жалпы студиябыздын меймандары баардыгы жандуу бир катыра кол чалар болсун. Конкурсанттар чыгат, келиңиздер, баарыбыз колдоп, коштоп туралы. Эң алгачкы конкурсантка кезекти карабыз. Ооба, бүгүн толкунданып атышат. Ал эми толкундоодо биздин көрөрмандарыбыздын, биздин студиябыздын кондоктору кол чабуулары аларды жеңилдетип турат. Кол чапканды унутпаңыздар. Биринчи жуп негизи эле кесиптеш. Биринчи баштоо кыйын болот, бирок бул жупка өзгөчө баа берип турабыз, колдоп турабыз. Анда келиңиз. Анда эгиз тумарларды чакыралы. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында көптөн бери эмгек кылып келет. Жана ошондой эле кыргыз тасмаларында, клиптерде албетте өзүнүн таланты менен башкы ролдорду аткарып келген. Бунт тасмасынан кийин жалпы кыргызстандардын баары тааныган десем жаңылышпайм. Өзгөчө таланттуу актриса айым Жаңылай Исакова. Жаңылай Исакова айымдын жанындагы эгиз тумары кыргыз элинде тамашалап, чындап дагы Муслим Магомаева кыргызын деп эркелетип коюшат. Жана ошондой эле Кыргыз улуттук филармониясында канча жылдан бери солист катары эмгектенип келет. Музаман тобунун аткаруучусу, Дадаган болуп кетейин ырынан кийин көпчүлүк элдин оозуна алынган Аксай Мукамбет уулу. Экранга көңүл бурабыз. Жаңылайдын буга чейин ырдаган угуп көргөн эмесмин. Ойногон ролдорун көргөм, бирок эми актриса болгон соң мен ойлодум. Бул кичине болсо дагы атасы ырдап жүргөн адам чымыны бар болуш керек деп. Аксай менен иштешүү мага абдан жагып атат. Анткени чечкиндүү, көздүү, мисалы үчүн алдыда ушуларды ырдайбыз деп айтат, көзү жетет, бүттү ошон менен эле иштейбиз. Буюрса көрөсүңөр жагымдуу чыгарманы. Колдон келишинче аракет кылдык. Жаңылайдын да үнүн ачканга аракет кылдым. Өзүм дагы аябай даярдыкты көрдүк чогуу биргеликте. Өткөнкү чыгарылышта эң башкы жаңылыштык бул менин өтө толкунданып кеткендигим болду. Мунун үстүнөн иштегенге өзүм менен өзүм аракет жасап атам. Буюрса алдыда дагы күндөр бар. Аракет кылабыз. Бүгүнкү аткара турчу чыгармабыз дүйнөлүк хиттерден, дүйнөлүк классика айланган Контепартер деген Андрей Бочеллин репертуарында чыгарманы аткарып беребиз. Мен жакшы көргөн, Жаңылай жаман көргөн чыгарма болуп калды. Sono solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostrai tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e sotto con te. Adesso se li vivrò con te, partirò. Suonami per morire, che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana soli all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei chi con me. Io solo e tu sei chi con me.
paesi che ora so, no, no, non esistono più. Adesso sì li vivrò con te, partirò sul nave per le mari che oramai veduto vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò sul nave per mari che ora so, no, no, non esistono più. Con te io vivrò, con te partirò. Io con te. Исакова Аксай Мукамбетулу. Кандай гана романтика, Ооба. я. Сүйүү махаббат темасы анан Руслан мырза эскерте кетели калыстарды бирөөсү өнөр инсаны болсо бири жөн гана ырдаганда жакшы көрөт анан калыстыкты аябай сындап койбосун деп алдын ала айтып коелу деп атабыз. Келиңиз анда Руслан мырза калыстар тобуна сөз берели. Келиңиз анда калыстар тобуна сөз берели. Бир эле калыс бизге азыр оюн айтсын. Ар бир жуптан соң Анарбек агай микрофон сизде болсун. Оюңуз кандай, пикириңизди билели. Дүйнөгө белгилүү болгон Конте Партиро жаңылай үчүн бул абдан оор болуш керек болчу, профессионал ырчы болбосо дагы, бирок ушул ырды алып, өзүнүн деңгээлинде ырдаган үчүн мага абдан жакты. Рахмат. Чоң рахмат агай. Келиңиздер анда дароо сиздерди экинчи студияга узатабыз. Эң мыкты колчалар менен келиңиздер. Бул эрк болуш керек. Агай айтып өтмөкчү. Мындай дүйнөлүк деңгээлдеги чыгарманы канчалаган эл артисттери, дүйнөлүк ырчылар аткарышкан. Коркпостон Кыргыз сахнасында, Улуттук телерадио бир корпорациясында аткаруудагы бул ичиндеги сезимдер, эрктүүлүк азаматсыздар деп айткым келди. Эң дуура айтасыз. Болгондо да биринчи жолу чыгып, ырдоодагы бул эң мыкты деп дагы мактасак болот. Колчалар болсун дагы. Дароо экинчи студияга кезекти ыйгарабыз. Кесиптештер, сөз сизде. Рахмат Айзада Руслан. Биринчиден мен Аксай мырзага суроо бергим келип жатат. Аксай мырза, биринчи болуп чыккан оор болдубу? Ооба. Баягы эле айткам, оор биринчи аткаруу аябагандай жоопкерчиликтүү, аябагандай оор болду. Анан айтып коючу нерсе, биринчи чыкканда дагы бизге бериле турган үн аябагандай аз берилди. Эми оңдоп өзүнүн алдына келет болуш керек. Мен өзүмдү уга алган жокмун чынында. Калыстардын ою менен макулсузбу? Калыстары ою боюнча ооба макулбуз. Калыстарда макулбуз. Жаңылай Исакова белгилүү актриса жана биздин театрдын мыкты актрисасы. Жаңылай, буга чейин сиз ырдап жүрдүңүз беле, айтыңызчы ошо тууралуу. Чынында ырдачу эмесмин. Жада калса эл алдында ырдоодон, негизи эле үйдөн сырткаркы жакта ырдоодон менде аябай чоң коркунуч бар болчу. Бул мен үчүн бул долбоор чоң чакырык болду. Биз азыр сизди байкап атабыз. Сиз абдан толкунданып жатасыз. Кураждан кете элексизби же дагы эле кураждасызбы, толкунданып атасызбы, ошо тууралуу айта кетсеңиз. Азыр сахна артындагы Аксай экөөбүздүн кураждан коркуп атам. Анткени буга чейин репетиция учурунда мындан бир аз жакшыраак ырдаган моменттер болгон. Аксай сизди тандады же сиз Аксайды тандадыңызбы? Мен Аксайды. Аксай негизи ушунча ырчылардын ичинен Аксайды туура көрүптүрсүз. Албетте, анткени буга чейин Аксайдын чыгармачылыгы менен тааныш болчубуз. Бир эле мен эмес, бүт жумурай журтчулук жакшы көргөн мыкты үндүн ээси деп эсептейм. Анан өзүм коркунчак болгондуктан ыр жагынан жанымда мындай күчтүү, жакшы ырчыны, күчтүү мырзаны көргүм келди. Мен жарыңызда туруп аябай байкап атам, аябай азыркыга чейин толкунданып атасыз. Кинодо роль ойнотканда мынчалык толкунданбайсыз. Демек, ырдарда аябай толкунданат экенсиз.
ооба анткени 3 мүнөттүн ичинде чыгарманы баштан аяк кульминациясы менен башталышы менен берүү бул абдан оор экен. Бизде мисалы спектакль ойногондо же болбосо тасма талаасында разгон алганга убакыт бар да, орусча айтканда. Бул жакта чыгасың 3 мүнөттүн ичинде эмне деген жакшы бир чыгарманы элге жеткирип берүү чынында оңой эмес экен. Болгондо да оор ыр тандапсыңар. Эмне болсо да сиздерге ийгилик каалайбыз. Калыстар тобу сиздерди даражага чыгарат деген ишеничтебиз. Чоң рахмат кесиптештер. Экинчи студияга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүм, сиз дагы өзүңүздүн добушуңузду Telegram бот аркылуу программабыздын соңунда добуш бере аласыздар. Бардык аткаруучулар сахнада өздөрүнүн ырларын аткарып бүткөндөн соң гана калыс тартуу басын берет. Сиз болсо Telegram бот аркылуу тандооңузду жасайсыз. Ал эми эң башкы байге болсо албетте 1 миллион сом. Ооба, ал эми ар бир чыгарылышта бирден жуп менен коштошобуз. Ал эми бүгүн кайсыл жуп менен эми кош айтабыз, кандай болот, ким эң аз упай топтойт, аны албетте биз менен бирге болсоңуздар бардыгы маалым болот деген ойдомун. Эң негизи ким менен коштошсок да мен ойлойм кичине биз үчүн оор болсо керек. Биз элimiz бүтүндүү кыргыз эли көрөрмандар үчүн анда экинчи номурдагы биздин Эгиз Тумарды сахнага чакырып өтөлү. Бул айым эстрада ырчысы, эстрада жылдызы өзгөчө тамашалуу чыгармалар менен жалпы калың элге таанымал болгон. Күйөө издейм, кудалар, барата туфли деген сонун бир тамашалуу чыгарманы аткарып, өзгөчө образда, өзгөчө энергияда чыккан, албетте бул Назель айым. Ал эми Назель айымдын жанында чыныгы мырзалык кесипке ээ болгон биздин улуттук гвардиябыздын сержанты, аскер кызматкери Арстанбек Абдылдаев. Арстан мырза менен ырдоо аябагандай оңой болуп атат. Анткени аябагандай таланттуу жигит экен, үнү дагы өзгөчө экен, аябай кооз экен. Соц тармактардан окусам аябагандай көптөгөн комментарийлер Арстанга жакшы жазылып атат. Сөз түрдө баягы Назель менен ырдайсың дегенди укканда мен үчүн бир биринчиден кубандым, анткени бир өзгөчө стилдүү, өзгөчө бир айым. Анткени өзгөчө стиль бул биздин команда үчүн биздин плюс. Репетициядагы баарыбыз жакшы эле ырдайбыз, анан кийин сахнага чыкканда эле кичине мындай аябай өзгөчө менде толкундуу сезимдер аябай көп болду. Ошондуктан катачылыктар болду. Ошо бирок менимче Кудайым буйруса эми ошо менен дагы машыгабыз, ошо менен кызык да. Албетте мен үчүн биринчи долбоор болуп, чынында аябай толкундуу болду. Бирок мындан кийинки чыгармаларды Кудайым буйруса колдон келишинче ишенимдүү аткарууга аракет кылабыз.
жашылға. Сен дағы бақыт үшін күреш тайба, мен дағы бүт өмірім саға арнайым. Бел байлап табалы барына айла, кең жаным башталышы барып қайра. Айтпас жара алдырдың маған, бирок мен барам. А сен алыста, ойнап жарышта, жашаймын сағынышта. Саға барам, саға барам, саға алдарчу жолду. Табам чын эле, ишенчим эле, ишенчим эле барам. Саға барам, саға барам, саға алдарчу жолду. Табам чын эле, ишенчим эле, ишенчим эле. Саға барам, саға барам, саға албарчу жолду. Табам чын эле, ишенчим эле, ишенчим эле. Саға барам, саға барам, саға алдарчу жолду. Табам чын эле, ишенчим эле, ишенчим эле барам. Саға барам, саға барам, саға алдарчу жолду. Табам чын эле, ишенчим эле, ишенчим эле барам. Қолчалар болсын Назель айым. Арсанбек Абдылтаев, қолчалар жаңырсын. Келіңіздер. Келіңіздер, алдырақ шақыр олала. Қалыстар тобының ой пікірлерін оғалы. Оба, андемесе, албетте, қалыстар тобының басы қандай болды екен, мен ойлап отам, ар бірінен қысқаша, мысалы, пікірін тоқсақ қандай болады, Руслан мырза? Келіңіз, анда Егенберді Бекболев ағайымызға берелі, дегеле сахнада іштөөсі қандай болды? Актердық шебершілігі қандай болды? Саламатсыздар бі? Азыр берді Арыстан өзі аскер қызматы болғанына қарабастан сахнада жүргенде Назелденген болған жоқ. Ой, браво, браво. Екіншіден, бұл Назел айым балкім үйреткендір, сахнада мұндай болады дегенде отыр. Сахнада жашоо болды. Анан екі образ түскенге әрекет қылышыптыр. Чоң рахмат ағай. Рахмат. Қанық Ералиева, келіңіз. Сөз сізде. Ырдыдағы туратанда алышыптыр да. Бұл ыр Назелдің ұшы өзінің бағы атқарушы стили да, өзінің ампласын дағы ырларының бірөсі деп білдім, бір жақшы ыр таңдапсыңар. Анан Арыстандағы ешкім мұндай аскер қызматкері деп айтпайды. Мындай да билбеген. Бирок ошол жакшы ишенимдүү ойношту да. Ырдаганда да тондон чыкпай, таза интонация менен жакшы берилип ырдап беришти. Мага жакты. Чоң рахмат. Анарбек агай, келиңиз, сиздин дагы ой пикириңизди угалы. Бүгүнкү конкурсанттардын репертуарынан артта калып калбаса болду. Бирок бул эми азыркы жаштарга жарай турган жакшы. Бирок салмагы боюнча анча бийик эмес. Бирок жакшы аткарышты. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Узаталганда. Экинчи студияга узаталганда келиңиздер, сиздердин кол чабыңыздар менен. Албетте, бүгүн күгүндө күлүк көрсө 4 аяга тыбырайт деп кыргызда айтып коет экен. Ат салышы болуп жатат, ардактуу көрөрманым. Бүгүн бир жуп менен кош айтышабыз. Ким болду экен? Жүрөгүм ушунчалык тыс сайышып кетип атат, кесиптеш. Анан бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр дагы баардыгы таң каласы керек. Эмне үчүн калыстар тобу өзүнүн упайларын койбой атат? Эмне үчүн биз добуш бере албай атабыз деген болсоңуздар, ардактуу меймандар 9 жуптун баардыгынын таланттарына күбө болобуз. Андан соң гана добуш берүү башталат. Салыштырмалуу, кимиси мыкты ырдады, кимиси мыкты сахнада алып жүрдү. Албетте, бул суроого соңку мүнөттөрдө жооп беребиз. Калыстар тобунан тышкары Telegram бот каналга дагы сиз добуш бере аласыздар. Анда кийинки жупту чакыралы. Эки студияга кезекти ыйгаралы. Манас Абдулаев. Келиңиздер. Рахмат. Арсен мырза, сон чыгарманы аткардыңыздар. Кимдин тандоосу болду? Негизи бул Назел айымдын репертуарынан чыгарма. Анан Назел айым сунуш кылды. Угуп көрүп мага да жакты, анан макул болуп ушуларды тандап калдык. Сиздин маанайыңыз түшүп калды окшойт. Калыстардын ою менен макулсузбу?
сөзсүз түрдө макулбуз. Калыстар тобу кандай десе ошондой болот да негизи. Колдон келишинче биз аракетибизди кылдык. Калганы эми бизден эмес. Өзүңүзгө кандай баа берет элеңиз? Өзүм эми чынында мындан да жакшы аткарсак болмок, бирок колдон келишинче кылдык. Жакшы эле го менин оюм боюнча. Рахмат. Ал эми азыркы тапта сиздерди түз эфирден миллиондогон адамдар көрүп атат. Жана ошондой эле калыстар тобунда дагы биздин Кыргызстандын корифейлери отурат. Сиз көрүнүп калгансыз да. Сиз өзүңүздү кандай сезип атасыз азыр ошондой түз эфирден жана ошондой корифейлердин арасында ырдаган? Чынында баягы аябай толкундоо болуп атат чынында. Бирок билгизбеген аракет кылып, колдон келишинче аракет кылып жакшыртып атабыз го деп ойлоп атам, билбейм эми. Өң келбетиңиз абдан жакшы келишет экен. Назел айым, эгерде миллион сомду утуп алсаңыздар, кандай эмне кыласыңар, кандай бөлүшөсүздөр? Айтканыңыз келсин. Азыркы учурда биз миллионду ойлогон жокпуз, бирок сурап калганыңыздан жооп берип коеюн. Мен өзүм үчүн жооп берейин, мындай кайрымдуулукка кайрмакмын. Негизи Миллионду утасыздарбы, утпайсыздарбы, аны калыстар чечет. Эмнеси болсо да сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Мына ушундай тамашалуу кептен кийин биз уланталы кезектеги жупту чакырабыз. Кезектеги жуп кыргыз маданиятына, кыргыз эстрадасына чоң салымы бар, өзгөчө таланттуу айым десем жаңылышпайм. Өзүнүн коңур үнү менен көптөгөн сынактарга катышып байгелүү орундарга дагы ээ болгон. Алардын бири Асман телепроекттин жеңүүчүсү жана ошондой эле бир канча өлкөлөр арасындагы ар дайым өтүлүүчү Урал Моно аталышындагы эл аралык сынактарда байгелүү орундарда алган. Жана ошондой эле Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблдин солисти Жанар Туратова. Жана ошондой эле Жанар Туратованын жанында биздин кесиптешибиз, маданияттын мыкты кызматкери, бул учурга чейин НТС телеканалында дикторлук кызматты баштаган, бирок эң башатында бизде КТРК, азыркы учурда Улуттук телерадио берүү корпорациясынын диктору болгон, биздин сыймыктуу мукам үнүнөн эле бүтүндөй кыргыз эли тааныган Мирзат Муканов сахнада. Мен бир жолу Салмат Садыкова жээден жаш ырчылардан кимди баалайсыз кыздардан десем айтты эле да, мен Жанар Туратованы баалайм, мыктырды айт деп, анан ошондон кийин кызыгып, ырларын угуп көрүп, чынында мага жаккан. Анан Жанар Туратова менен мен жуп болуп чыгып каларымды билгенде абдан сүйүндүм. Анткени Жанардын буга чейин дагы фонограммасыз ырдап жүргөндөрүн көрүп эле жүрөм. Бул менин жашоомдо биринчи тажрыйба болгондуктан албетте катачылыктар кетти. Жандуу менен түз эфирде ырдоодо толкундоо болот экен. Анын үстүнө угуп ошого жараша дагы ырдаш керек экен. Буюрса келерки ырдаганда ошол кемчиликтерди жойгонго аракет кылабыз. Мирзат Муканов менен ырдайсыңар дегенде мен сүйүндүм, бирок ырдаган жагынан анан биз жазышканда ушул видео тартып ырдап жөнөткөн болчу. Ошондо үнүн укканда абдан сүйүндүм да, чынында. Анткени үнү ушундай коңур, өзгөчө үн экен. Ошондуктан кубанычтамын. Биз бүгүн аткара турчу чыгарма Аваз Чекеевдин Ойлойсуңбу аттуу ыры. Бизди колдоп, коштоп туруңуздар.
байқабай жүресіңбі жемені кебетте ойлойсың сезімдер толқып ташып тұрған кезде сен маға жылу сөйлеп қойбойсың байқабай жетушінбей жүресіңбі жемені сүй албай деп ойлойсың байқабай жетушінбей жүресіңбі жемені сүй албайды деп ойлойсың жемені сүй албайды деп ойлойсың Қол чаулар болсын Жанар Туратова. Мирзат Муханов. Кесіптештер, ескерте кетейлі. Үшінші қатардағы бізден атқарушыларыз тілеке қаршы қатыша албай қалғандығына байланышты біз 4-ші номердағы қатысушыларымызға кезек бердік. Эми бұл шығарманы атқару өзінше бір рахат, өзінше бір жауапкершілік, қалыстар тобы қандай бағалады болды екен? Келіңіздер анда Анарбек Ибраев ағайымыздан баштайбыз. Сізден сыныңыз. Жанду қошто абдан жақсы болады. Фонограмма қарағанда. Мықтыбекке рахмат. Екі атқарушы бір ғана жерінен екіге бөлініп кетсеңер, екі голосқа жана чоғырдағаныңарда. Абдан жақсы болды. Қалған бар жақсы. Ошол ырдын içinde жашап атасыңар, ырдын içinde жүріп атасыңар. Рахмат, жақсы. Рахмат. Ескерте кетелі, бири ырчы, бири диктор, мына өзгөчө бир толкундуу өнөр болуп жатса керек. Биздин сахнабыздын, өнөр тармагыбыздын корифейлеринин астында ырдоо. Канке айым, келиңиз, сиздин оюңуз болсун, сиздин пикириңиз болсун. Микрофонду узаталы. Анарбек байке айткандай, жанду минус эмес, жанду мына электрондук пианинон коштоосундардаган жакшы көрүнүш, бирок бир нерсе жетпегендей болуп атат да. Эмне болду экен? Ошо бир нерсе баягы буларды кандай десем, Раматылык Абасчыкеев агабыздын ыры өзү сонун ырдап калтырган. Ошонун деңгээлинде жетпей калды да. Эки голос кылып койсоңор да абдан жакшы болмок. Үчүнчү куплетте кичине кульминация жетпей калды да. Туура түшүнсүңөр, э? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Егемберди агай. Ырдаган жагын айтышты, эми мен сахнада жүргөн актерлук чеберчилик жагынан алганда, мына ар бир кесиптин бир өзгөчөлүгү болот эмеспи? Ырчыныкы өзүнчө, башка өзгөчөлүгү бар. Диктордуку өзүнчө. Ырчы диктор болуш кыйыныраак болуп калды экен. Диктор ырчы болушта кыйыныраак болуп калат окшойт. Себеби мен азыр Мирсатты карап туруп, эмнегедир өтө эле толкунданып атасыңбы? Мындай общение деген термин бар эмеспи? Мындай бири-бирин караган нерседе. Бу жерде Жанар ошончолук ирмени деп карап атса дагы карабай деп атып анан кой караш керек дедиңби бир убакта анан карай баштады. Эскертип коелу агай, үй бүлөлүү да. Мүмкүн. Мен актап коеюнчу. Ошол жагынан кетти окшойт, анда карагысы келбей койдубу? Ушундай жерден кеткенде ошол анча-мынча нерсеге кетип калат экен, албетте. Эми Абас агабызды жакында эле кетип калды. Бул ырды эстегенде эле ошол киши эске түшөт экен. Кабыл алуу дагы кичине оорураак нерсе болду. Эстеп баары бир эске түшө берет экен да. Эми ийгилик каалайм.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер дароо сиздерди экинчи студияга узатабыз. Сиздердин кол чабыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, Улуттук Теле Радио Берүү корпорациясында Эгиз Тумар долбоору түз эфирде жүрүп жатканын эскерте кетели. Жандуу аткаруу биринчи жолу сахнага чыгып аткандары бар арасында калыстар тобу өтө жоопкерчиликти мойнуна алып жатышат. Анда эмесе экинчи студияга дагы биз сөз беребиз. Кесиптештер, сөз сиздерде. Мынакей биздин дагы катышуучулар бир аз кечигип калышты. Мирзат мырза, айтсаңыз, аябай шаңдуу келдиңиздер, сизге калыстар тобу жакшы баа берди окшойт, э? Жакшы баа беришти. Анан албетте профессионал барыбир кесипкөйлүгүн билгизет да. Мен өзүм деле кетирдим деп аткан кемчиликтерди ага эжейлерибиз окуп койушту. Биз Жанар Туратованын ысымын укканда эмнени элестетебиз? Албетте көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү деп билебиз. Жана ушундай эле Мирзат Мукановдун ысымын укканда биз эмнени элестетебиз? Албетте эң мыкты теле алып баруучуларды элестетебиз. Сиз дайыма түз эфирлерге чыгасыз. Бүгүн дагы түз эфирдесиз. Экөөнүн айырмасы кандай экен? Ырдаган жогоруда Эгемберди айткандай аябай оор экен. Же бул биздин кесип болгон үчүн эфирде алып барган оңой сезилет болуш керек. Мага ырдаган мен үчүн чынлыгында аябай оор болуп атат. Ырчыларды түшүнүп жатасыз азыр. Албетте мен мурдагы эфирде да айткам, ырчыларды буга чейин деле билчүм оор экен. Мындан ары дагы жакшыраак түшүнүп калат окшойм буюрса. Жанар айым, сизге Мирзат сунуштаганда дароо кабыл алдыңызбы? Албетте ырдагандыбы? Албетте, анткени үнү абдан мага жакты, дароо эле. Анан ушул ойлойсуң борду, ушул Мирзат агамдын коңур үнүнө өзү дагы мындай романтик мырза экени билинип турат го. Аны ушул ырды ырдайлы деп чечтик. Мирзат мырза, сиз ырдаганда ырдын ичинде жашап ырдадыңыз. Эмнеси болсо дагы биз билебиз, сиз кимдин күйөө баласы экенсиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, бұл жерде тууганчылык болбойт. Биздин долбоор байкемдин, тайкемдин эжесинин күйөө баласы деген система жок, тилеке каршы. Чын айтканда Эгиз Тумар долбоору ачык жана ушундай айкын өтөт, ардактуу теле көрүүчүлөр. Албетте бул дагы жөн-жөндөн далышы талап койгон жокпуз. 9 жуптун баардык таланттарын көрүп болгон соң гана калыстар тобунун упайы жана ушундай эле теле көрүүчүлөрдүн дагы упайына күбө болобуз. Анда эмесе 5-катар номурдагы жупка Эгиз Тумарга жетип калдык. Алар Бул айым өзгөчө жамгыраттуу ыр менен жалпыбызга белгилүү болгон жана ошондой эле гитарада дагы, аспапта дагы өзгөчө ойнойт жана ошондой эле булбул үндө өзгөчө эстрадабыздын ажарыл сулуу айымы десем жаңылышпайм. Эстрада ырчысы, эстрада жылдызы Алтынай Асанбекова. Алтынай айымдын жанында өзгөчө үнү менен жана ошондой эле айтып өтөйүн, бул мырза Токтоболот Абынуулунов атындагы Кыргыз драма театрында көп жылдан бери эмгектенип келет, жаш болсо дагы. Ошондой эле бир катар кыргыз кинолорундагы тартылган. Айта кетсек, Дарагыры, Шерине, Кошуналар аттуу бир топ сериалдарда роль жараткан. Бирок актерго белгилүүлүк Дарагыры тасмасынан кийин келген Өмүрбек Израилов мырза. Мен буга чейин Алтынайды сыртынан гана билчүмүн. Буга чейин жолугуп же болбосо сүйлөшүп көрбөптүрбүз такыр. Биринчи жолу ушул КТРКдан чалганда Алтынай менен дегенде дегем да. Жакшы ырдадым же болбосо жаман ырдадым деп мен такыр өзүмө баа бергим келбейт, баа бере албайм. Анткени кыргызда жакшы сөз бар го, эл таразы эл сынчы деген. Өмүрбек Израиловду баягы аты жөнүн укканда биринчи таанычу эмесмин, кебетесин эле таанычумун. Көрсө белгилүү актер экен. Анан Өмүрбек Израилов деп сразу ким менен ырдайт болдум экен деп YouTube'дан жазсам, Өмүрбек чыкты. Ушул актер бала турбайбы деп анан видеосун көрүп эле жакшы ырдаган бала туш келиптир деп сүйүндүм. Биз бүгүнкү чыгарылышта Нурак Абдрахманов атабыздын Аппак сүйүү деген чыгармасын даярдап жатабыз. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Ал эми көрөрмандардан суранарыбыз, бизди колдоп коюңуздар. Олжобай!
арзышкан арзуум келем деди эле. Көдөнүмдө жүргөндө эң сөө менен арман кылдым өзүмдү көрсөм дедим. Бакыт издеп жүрчү элем ал сен белең. Арманым жок жанымда өлсөм сен. Кешемжан! Алардан калган сүйүү ыргагы, бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Өмүр шаңын экөөбүзгө тең ортогай, сен кандайсың жаным өмүр назына. Sensiz көркөк элбей жазы тентек желдей, жансыз күндөр өттү базы иримемде. Билчи жаным билчи, жан дүйнөмө кирчи, сени күткөн багыт эшигин ачып киргенде. Бир берилген шаттуу өмүрдө киргендесин ару көңүлдө. Бул жашоодо өкүнүүлөр аз болор ай, акуу мисал сүйсүк жаштык көлүндө. Ашынып та сезимдерим, таң аткыча көзүмдү ирмебедим. Шондо келип бирөө мени алды эйлеген наристесин өзүң белең. Ömürler ötkün ötü da beri, konuk sımal komay karap dursan da. Maksatlardın zerresine umtulup ay yıldızga serme koldu sunsan da. Nazik көркүгүндөй керемети дүндөй чоң сүйүүгө жолугуну тилейли. Өмүр наркы бизден, көңүл наркы бизден. Майда адамдар майда сүйгөндөй, майда сүйбөйлү. Чындык ошол жашоо шартында. Сени арзуга мен да сага аппак сүйүү берейин ай, сен да мага аппак сүйүү тартууга. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай, sen da mага appak sүйүү тартууга. Мен өзүмдү сага бүтүн берейин. Sen de özündü mağa bütün tartular. Кол чалгылар Алтынай Асанбекова. Өмүрбек Израилов. Бул чыгармадан кийин кесиптеш сүйгүм келип кетти. Мени дагы ушунчалык сүйсө экен деп сүйүү сезимдери жүрөктөрү бир козголуп өттү окшойт. Көрөрмандар студияда отурган жактуу сиздерге. Анан дароо эле мен Эгемберди агайга микрофон сунгум келип отурат. Өзгөчө сонундай театр болду окшойт, Келиңиз, агай айта турган сөзү бар. Туура. Бу жерде Өмүрбектин почерки көрүнүп турат да. Ошондой түзгөнгө аракет кылган, түзгөн жакшы бул жагы. Абдан жакшы. Негизи Өмүрбекте актерлордун баарында боло берген бир нерсе бар, бул лирика. Өмүрбектин өзүндө лирика бар. Кинолорунан деле байкап жүрсөңөр керек. Эми ошого карата Алтынайында кошулуп калганы, бул актерлук жагынан айтайын, экөөнүкү төп келип турат да бири-бирине. Бул жагынан жакшы түзүшкөн, композициясы да жакшы, ашык кеми жок. Рахмат. Анан Канке айым ырды учурунда колду моюнга алып, бир башкача жаштык кезде эстедиңизби же сүйүүнү эстедиңизби? Бир сонун отурдуңуз да айтыңызчы. Чын эле абдан жакшы иштешиптир бул ырдын үстүнөн да. Экөөнүн дуэти өзгөчө аябай жакшы даярдалыптыр. Ийгилик каалайм, азаматсыңар. Чоң рахмет. Кандырбек агай, сөз сизде. Бири ырчы, бири актер, экөөнүн дуэти проектка жараша
чындыгында эгиз тумар болуп турур. Проекттин талабына да ылайык келет, экөөнүн аткарганындагы өтө бийик деңгээлде болду. Мен чоң рахмат айтам. Нурак акенин бул ырын кайра жаратышыптыр булар. Абдан жакшы, мыкты аткарышты. Чоң рахмат. Келиңиздер, мына ушундай керемет сөздөрдөн кийин экинчи студияга сиздерди узаталы. Кесиптешим, айтыңызчы, бул чыгарманы угуп жатканда сизде кандай сезимдер болду? Бул чыгармада чын айтканда бүгүн ырдалып бүтпөйт махабат деген темасы, бул чыгарманы укканда чын айтканда сүйгүн келди. Сүйүлгүн келди. Бойдоктор ушундай ойго келиптирбиз. Анан эми булар кандай ойдо болуптур? Негизинде өздөрүнүн аткарган чыгармалар өздөрүнүн купулуна толдубу? Аны азыр эки студиядан биргеликте билебиз. Кесиптештер, сөз сизде. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, Өмүрбек мырза, сиз мыкты актёрсуз. Азыр болсо жакшырдыгыңызды далилдедиңиз. Балким сиз бала кезиңизде ырчы болом деп кыялданып жүргөнсүз. Балким мындай нерселер болгон. Чоң рахмат. Кыска нуска жооп бергенге караганда Алтынай Асанбекова, сиз шоу-бизнеске атырылып чыккансыз. Силерди карап турсам, негедир 10 жылдан бери чогурдап жүргөндөй мага сезилди да. Бул Өмүрбектин аурасы балким. Биз экөөбүздүн окшош экенбиз негизи. Тамаша көй, дары, нерсеге карап анан баягы ошон үчүн дагы биздин жан дүйнөбүз төп келип, деле мындай сиздерге жакшы каалайбыз. Кыска нуска жооп бердиңиздер. Сиздер дагы жалаң гана ийгиликтер менен эле коштолсун сиздерге. Бар болгула. Чоң рахмат. Экинчи студияга ыраазычылык билдиребиз. Биринчи студияда биз кийинки жупту айтканга даярбыз. Кийинки жуп 6-чы катарда 6 жаштан бери сахнада өнөр көрсөтүп келет. Бир кыздын апасы, Бактылуу айым, эстрада арчысы, эстрада жылдызы, өзгөчө образда Кызсайкал Кабылова. Кызсайкал айымдын жанындагы ырчы эгиз тумары ким деп турган болсоңуздар, Кыргызстанда эң алгачкы жолу хип-хоп жана брейк дэнс деген бийдин жаңы түрүн алып келген, жайылтууга көмөктөшкөн бийчи, таланттуу мырза Максат Токтоналиев. Эгиз тумар теле долбооруна чалышты. Биринчи мага чалып эле ушундай долбоор болуп атат, анан бирөөсү ырчы, бирөө ырчы эмес болсун дегенде эле мен айткан болчумун. Мен Кызсайкал менен ырдайм. Депчи, бул нерсе мен үчүн бир аябай жагымдуу болду. Арнабы сен бийик сактаган кыргыз жигити өзгөчө Максат байке дегенде мага тескерисинче дедим да, мындай мен кыймылдабайт экенмин, менин жанымда действительно кыймылдай турган адам бар экен депчи. Анткени Максат байке любой жумушка так. Түшүнөсүзбү, мындай саат мончада барып, могу жерден шаурманын бир кусогун жеп келиш керексиз, ошону барып жеп кайра келет да. Негизгиси мен ушул ырды туура тандаш керек экен. Багы ырдай алган ырды, ошол жерде тональностька түшө алган ырды, багы эми ыр жагын да, бий жагын өзүм келтирем да. Өзгөчө шуңкарларга көч берип турса. Бүгүн биздин Татынакай Кызсайкал Кабылованын жана мен жакшы көргөн Жылдызым аттуу чыгарманы ырдайбыз. Ону Эдил Маматовго, сөзү Жыргал Жусуповго таандык. Бүгүн ушул Жылдызым аттуу чыгарманы сиздерге ырдап бермекчибиз. Бизге ийгилик каалап коюңуздар, жалпы атандаштарга ийгилик каалайбыз. Жылдарымдан сени таптымбы, сени тапар жеңил ордон белин аштымбы, сени тапай жаным дөнүп жүргөндө, жылдызымдай өзүң жандың. Менің сен күткөн, жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым.
жүрөгүм арнап жолуңду арнап бул оюн чолпон жылдызы мен эңсеп күткөн жүрөгүм сүйгөн өзүңсүң менин жылдызым колуңду кармап жүрөгүм арнап бул оюн чолпон жылдызы жүрөгүм сүйгөн өзүңсүң менин жылдызым колуңду кармап жүрөгүм арнап бул оюн чолпон жылдызым мен эңсеп күткөн жүрөгүм сүйгөн өзүңсүң менин жылдызым колуңду кармап жүрөгүм арнап бул оюн чолпон жылдызым күткөн жүрөгүм сүйгөн өзүңсүң менин жылдызым колуңду кармап жүрөгүм арнап бул оюн чолпон жылдызым мен эңсеп күткөн жүрөгүм сүйгөн өзүңсүң менин жылдызым колуңду кармап жүрөгүм арнап бул оюн чолпон жылдызым Кысайкалы Кабылова. Максат Токтоналиев. Ыраазычылык билдиребиз дагы бул жаштардын өзгөчө чыгармасына калыстар тобуз кандай баа берди болду экен. Негизи эле Максат мырза алгачкы ирет сахнага чыгып ырдап жаткан экен. Аны дагы эскертип коелу. Келиңиз, Канке айым, сизден баштасак. Биринчи Анырбек кайсы жакшы болуп эле. Сизди арп ичинде бир буудай деп сизден баштап атабыз. Келиңиз. Мейли, жакшы эле эмгек кылышыптыр, изденишиптир. Буларга жакшы постановка жасашыптыр, бий менен, ою да жакшы да, жакшы эме алыптыр. Эми аткаруучулук чеберчилик боюнча айтсам, тоонго деле түшүп аттыңар. Анда эле ашып тоондон чыгып кеткен жоксуңар. Аракетиңер жакшы. Максат, азаматсың, кысайкалды билем, угуп жүрөм. Силерге ийгилик каалайм, алтындар. Чоң рахмат, Анарбек агай. Сиздин пикириңиз. Канке айткандай, бийдин постановкасы абдан жакшы жарашып турат да. Бул Максаттын эмгеги болуш керек. Бирок аткаруучулукка келгенде интонация деген выражение бар да, музыкалык. То есть үндүн тазалыгы, кыргызча айтканда. Сайкал эми профессионалдычы катары сайкалдыкы билинип турат, жакшы таза кетип, Максаттыкы кичине калып калат үн боюнча. Чындыгында ушундай, бирок жалпысына мындай караганда бий жагы көбүрөөк басымдуулук кылып атат да. Рахмат. Келиңиз, сиздин оюңузду дагы угалы. Бу жерде аракет кылышыптыр, мына бийди койгонго, композиция общий нерсени түзгөнгө, анан ошол ырдын ыргагына жараша ошол нерсени түзгөнгө аракет кылышыптыр да, абдан жакшы. Анан кийин жана бир эмеде айтып кеттим эле го, бир общение деген нерсе бар, термин бар. Ошол болбой атат деп. Бу жерде ушул нерсе бар экен. Экөө бири-бири менен ошол нерсе ыргакта кетип бараткандыгы сезилип турат да. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Экинчи студияга узатабыз. Ооба, негизинде калыстар тобунун ар бир пикири биз үчүн абдан баалуу десек болот. Ооба, андан тышкары дагы биздин көрөрмандарыбыздын ою дагы маанилүү. Программабыздын соңунда ар бир аткаруучу ырдап бүткөндөн соң Telegram бот аркылуу көрөрмандарыбызды добуш бере аласыздар. Ал эми экинчи студияга кезек берчү убакыт келди. Вау, Макс мырза, бул эмне деген стиль? Стилди билбейбиз десең, кичине Корей жака жакындайлы дегенбиз, анткени багы жаштарга мындай жакыныраак бололу дегенбиз да. Ошондуктан ошо. Кысайкалы Кабылова, буга чейин Алмаз Шадаев менен дуэт
Жолу даярданганга бир аз убакыт аз болуп калды. Буйруса эми кийинки турга өтүп калсак жакшы болот. Макс мырза, айтсаңыз, сиз буга чейин ырчылардын клиптерине тартылып жүрөсүз, бийлеп, 1000 деген ырчылардын. Балким сиз ырчылык карьераңызды улантасызбы? Аны айта албайм, бирок бир чоң негизги нерсени айтып кетким келип атат. Калыстар тобу аябай чоң басым кылды. Мен негизи билген эмесмин, Калыстар тобу ким экенин билген эмесмин. Сахнага чыгып Калыстар тобун көргөндөн кийин мен потеря болуп кеттим окшойт. Аябай толкунданып, мынакей кыз айкалдагы нерв болуп мени карап бери басып келатканда түрткүлөп баштады. Эмне болсо дагы максат кыз айкал силердин күйөрмандарыңар абдан көп. Анткени мен кыз айкалдын күйөрманы болом. Сен да бар болгула, бар болгула. Чоң рахмат, кесиптештер, шаң үчүн, тамаша үчүн. Ал эми биз биринчи студияда кезектеги жупка орун берели. Кезектеги жуп бул айым эми ыр тармагында биринчилерден болор деп атат. Чоң сахнага алгачкы жолу чыгып атат десем жаңылышпайм. Өзгөчө мырзалардын, айымдардын чач тарабынан өзгөчө кам көргөн стилист десем болот. Эрматова сулуу салондун жетекчиси Айпер Эрматова бүгүн жандуу үндүн аткаруусунда чыгарма аткарат. Ал эми жанында профессионалдуу ырчы Калым Олбатсанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын мыкты студенти, таланттуу мырза, көптөгөн ырлардын аткаруучусу, автору Мыктыбек Нурланбеков. Мыктыбектин бирге болосуңбу деген чыгармасын негизи эле жакшы көрүп сүйүп укчубуз. Ушундай долбоордо Мыктыбек өстү дуэт ырдайсыңар деп калгандан дароо макул болуп эле. Себеби чыгармачылыгын сыйлайм, урматтайм. Айпер Эрматова менен даярдык учуру аябай кызыктуу. Себеби дегенде бир дагы репетицияны калтырбайт. Тескерисинче кээде мен бошобой калсам деле Айпер эже келет да. Даярданалы ушул долбоордо жакшы ырдайлы деп келет. Анан ошол жоопкерчиликтүү, аябай шайыр жүргөн инсан. Анан биз ушул репетиция учуру аябай мындай бир сонун маанайда өтөт да. Анан буюрса аны өзүңүздөр көрүп күбө болосуздар. Мурдагыда кетирген катачылыктар бир аз дагы толук ачыла албай калдык окшойт. Мен дагы Айпер эжекебиз дагы. Себеби дегенде биринчи чыгарылыш болчу, бир аз толкундануулар болду. Эми буюрса кийинкисинде сөзсүз түрдө аябай ачылып, күлүп жайнап, сахнаны толтурганга аракет кылабыз. Аткара турган чыгарма Сүйгүлө сүйүлгүлө деп аталат. Сөзүн жазган Нурболот Азамат, ал эми ону меники. Айпер Эрматова менен биргеликте сиздер үчүн андыктан бизди колдоп, коштоп турсаңыздар болот. Ой айтып ортоңорго дүйнөнү батыргыла, чыланып жан алдында корголоп чуркагыла. Бул сүйүү сирлердики башканы укпагыла. Калгасың жүрөктөрдүн
кош колдоп ачышкыла көңүлгө имерилип көз жашты арчышкыла жакшы сөз арнашууда тынымсыз жарышкыла сөз күчүн жоготкондо кучакка алышкыла жашырбай бир да сырды бардыгын бөлүшкүлө укканга бири-бириңди аябай көнүшкүлө ушинтер бирөө болсо кубанып сүйүнгүлө калганы келет кетет сүйгүлө сүйүлгүлө айтылып обу жок сөз күлкүнү катыргыла ой айтып ортоңорго дүйнөнү батыргыла чыланып жан алдында корголоп чуркагыла бул сүйүү силердики башканы укпагыла жашырбай бир да сырды бардыгын бөлүшкүлө укканга бири-бириңди аябай көнүшкүлө ушинтер бирөө болсо кубанып сүйүнгүлө калганы келет кетет сүйгүлө сүйүлгүлө калганы келет кетет сүйгүлө сүйүлгүлө Ри Эрматова. Мыктыбек Нурланбеков. Мыкты. Кол чабуулар кайда, келиңиздер. Андарбек агай, сөз сизден башталсын, келиңиз. Аткаруу кандай болду? Аткаруу жакшы болду, себеби кесипкөй эмес ырчы кызыбыз эки голоско бөлүнгөндө адашпай Мыктыбектин оюн задумкасын жакшы кылып аткарып берди. Мындай жакшы, абдан жакшыр, салмактуу. Мен ошо кээ бир учурда профессионал ырчыларыбыз дагы эки голоско бөлгөндө айнып кетпей жатат. Андай болгон жок дейм. Ырч профессионал болбосо дагы, Мыктыбек жакшы үйрөтүптүр. Рахмат. Чоң рахмат. Канке айым келиңиз. Эми Мыктыбек профессионал музыкант, ырчы. Бул чыгармаң жакшы экен. Жакшы, мага жакты. Аны эми Айпери болсо эми ырчы эмес мына бирок аракет кылыптыр да. Аракет кылып. Бирок Айперинин партиясында дагы бир нерсе жетпей атат да. Бийигирээк бир тиги алып койсо абдан жакшы болуп калмак. Бирок негизи жакшы аракет кылыпсыңар, жакшы иштепсиңер, издениптсиңер. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиз, Эгемберди агай. Мен азыр Канеке айымдын бир нерсе жетпей жатат дегенин улагым келип атат да. Эмне жетпей атат? Менин оюмча мындай нерсе болуп калды да. Ырдын башталышынан баштап жакшыны кайгыр экен, жакшы нерсени айтып атасыңар, бирок эмнегедир кайгырып атасыңар да. Акырында отуруп, акырында аягына жакындаган сайын жакшы аягында эң жакшы кайрылуу жасап койдуңар да. Ошону башынан баштаганда эң сонун болот эле. Ийгилик. Чоң рахмат, келиңиздер. Экинчи студияга узаталы. Албетте, Айпери айым бул чач тарач болгону, колуна буга чейин микрофон эмес, кайчы кармап жүрсө, бүгүн микрофонду кармап, жандуу үн менен түз эфирде кандай толкундуу болсо керек? Дал ошол биздин эгиз тумарлардын толкундоосун азыр экинчи студиядан биргеликтүү калы. Кесиптештер, сөз сизде. Келиңиздер, биздин кесиптештерде микрофон болсун. Биздин катышуучулар келип калышты. Келишти. Мыктыбек мырза, Айпери айымды ырдаганды үйрөтүү оор болгон жокпу? Жо, мен Айпери айымга ырдаганды үйрөтпөй эле, Айпери айым ырдаганды билет экен, жөн гана биз ушул долбоорго ырларды даярдап атабыз да. Анан кээ бир жерине өзүм калоо тилегимди айтып коет атам, ушундай ырдасаңыз жакшы болот, же болбосо ушул жерде ушуну жасабай эле койсоңуз жакшы болот деп менин көз карашым да. Айпери айымга кандай баа бересиз сиз? Абдан мыкты, аракети 150%. Ал эми жоопкерчиликтүүлүгү абдан жакшы. Ошол жагына эжекеге абдан эки колуму, эки бутумду көтөрүп баа берем.
чоң рахмат. Мыктыбек Нурланбеков баа берип атат. Мен Мыктыбек Нурланбековду эң мыкты вокалист катары билемин. Айпери Эрматованы өзүнүн сулуулук салону бар. Сулуулук салонуңузга көп ырчылар келет да, көп ырчылар. Мен ал жакта Мыктыбектин келгенин көргөн эмесмин. Эмне себептен Мыктыбекти тандадыңыз? Мыктыбекти чындыгында музыкаларын, ырларын угуп, аябай баа берчүмүн, жакшы көрчүмүн. Анан кийин сразу эле мага сунуш түшүп калгандыктан дароо макул болдум. Анткени чыгармачылыгын аябай сыйлайм. Биз да сыйлайбыз. Ар бир катышуучуларга биз жалаң гана ак жол, ийгиликтерди каалайбыз. Разчылык билдирели кесиптеш. Ардактуу көрөрманым, түз эфирде Улуттук телерадио бийлик корпорациясы жана ошондой эле музыка телеканалдарында жандуу үн эгиз тумар долбоору уланып жатат. Сиздерге маалымдап өтөлү дагы кезектеги жупту атай кетели. Кезектеги жуп Дельфия оюндарынын коло медалисти, Чыңгыз Айтматов премиясынын дипломанты. Жана ошондой эле 2021-жылда Супер айым сулук сынагынын жеңүүчүсү, президентибиздин ардак грамотасынын ээси, Күү Ордо комуз борборунун негиздөөчүсү, жана ошондой эле эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, чебер комузчу Чолпон Мелисбекова. Жана ошондой эле Чолпон айымдын жанындагы эгиз тумары, ырчы, аткаруучу, токточу жигит, айтайын сенде бар бир сөзүм, сен менден коркпоймун, сен антип кабакты түйбөгүн деген ырсаптарынды ырдаганда эле Курал Чокоев эске келет эмеспи? Ырчылык дагы, актёрдук дагы чеберчилиги мыкты, анда эмесе Курал Чокоев. Чолпонду комузчу катары аябай сыйлайм, талантын баалайм. Өтө кыйын комузчу, виртуоз комузчулардын бири. Мен ойлойм, Куралбайке экөөбүздү бир тагдыр кошту болуш керек депчи. Себеби дегенде кичинекей кезимден бери тааныйм Куралбайкени. Кичинекей кезимден бери мен мектепте окуп жүргөн кезде эле биргеликте чогуу чет мамлекеттерге кароо сынактарга чогуу барчык. Канчалык даярданбасаң деле ошол өр жааты менен биринчи жолу ошондой чоң сахнага чыккан, абдан сүрү чоң экен. Мен ошол көзүмдү жакшы ача албай койдум да, көзүмдү ачсам эле текстин унутуп койчудай сезип, ошол жагынан абдан чоң сүрдөө болду. Ошол кезде дагы Чолпонго да кыйынчылыктар туудуруп койдум да. Эми профессионал ырчы катары сахнага чыгып сөзүн унутуп, ырдабаган адамды орусча айтмакчы подводить этип койдум да. Бүгүнкү аткарылуучу чыгарма легендарлуу Джо Дассендин «Existe tu n'existe pas» деген ыры француз тилинде болмокчу. Толук жоопкерчиликти сезип, бүгүн татыктуу аткарып бергенге биз даярбыз. N'existe pas. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner, faire semblant d'être moi, mais je ne serai pas vrai. Et si tu n'existais pas, je serais devenu tel amour qui va des pieds va naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, сорванным листом кружить. Если б не было тебя, я бы выдумал себе любовь. Я твоим глазам бы черты что это все ж не ты.
n'existe pas. Je ne vois jamais exister. Je pouvais dans la vie, je sais pourquoi, mais je ne serai pas vrai. Et si tu n'existes pas, je serai devant l'amour. Qui vivait et qui veut et qui va, mais je ne serai pas vrai que pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner, faire semblant d'être moi, mettre les couleurs du jour. Я выдумался любовь. Я твои черты Соединяться вновь и вновь, что это все не ты. И si tu n'existais pas, если б не было тебя. Чолпон Мелисбекова. Курал Чокоев. Браво, браво. Қол чабуулар болсын. Келиңиздер коштоп туралы, колдоп туралы. Ыраазычылык билдиребиз. Караңыздарчы, биздин өнөр инсандарыбыз биринчи эле күндө сиздерди кыргыз тилинде эмес, өзгөчө Парижди элестетип, Эйфель башнясын элестетип, мунарасын бизди кубандырып өтүштү. Калыстар тобунун баасына биз муктажбыз. Келиңиздер. Эгемберди агай, биринчисиден баштайлы. Бияқта баа беріп атат, бияқтағылар. Эми берді абдан чоң эмгек болуп тур. Момчаган жасаш, момча бий жагын, ыр жагын деген келтирип, эми куралго бул ырчылыкты да калып кеткен, актерлукту да калып кеткен. Мына композициянын ичинде жүргөндө дагы кандай алып жүрүш керек экен, бүт баарын билет да. Ошону сал кимге чолпонго үйрөтүп койсоң жакшыраак болмок экен да. Сал. Эми кыйын нерсе, албетте аралап деп жүрбөгөндөн кийин татаал нерсенин баары бул жакшы, канча татаал болсо ошончолук кызык. Бирок ошонун ичинде жүргөн дагы татаал нерсени алып кеткенде жакшыраак болмок экен. Абдан бизди эмеге Парижге алып барып койдуңар, рахмат. Эң башкы максат ошол болчу. Келиңиз, Канке айым. Чоң эмгек жасапсыңар. Анан кийин бул жерде курал сен эми таланттуу элибизге атага чыккан чоң ырчысың, музыкантсың. Чолпонду комузчу катары билчүмүн мен баягы кичинекей кезинде мен бир бала жытын ырдаганда сен селкинчекке салып алып термелттим элем. Анда кичинекей кыз болсуң, мына убакыт ошо экен. Учкан куш дейт. Бүгүн болсо аракет кылыпсың. Бирок баягы вокал жагынан экөөң салыштырып келгенде сеники кичине утулуп калып атасың да. Бирок эмеңер аракетиңер жакшы. Баардыгын арап келгенде, баардыгын чогуу карап келгенде чоң эмгек кылыпсыңар. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анарбек агай. Французча келет, бирок да орусча болуп кеткени эмне себептен болду? Баягы Советский бул 20-чы кылымда болгон окуя да. Франциядан келип, именно Советский Союзда Кыргызстанга келип калып, анан орусча сүйлөгөн чолпон менен таанышып калган дагы. Кербезибиз. Сүйүү окуясы ушундай болду. Постановка абдан жакшы. Ичинде жашап атасыңар, чолпон микрофонду алысыраак кармап койдуң, ошон үчүн кээ бир учурлар угулбай калды да. Сенин комуз сөздү уругуң, үнүң дагы көп жакшы угулбай калып атат. Комуз черткенде ушунча берилип, комуздун кылдарынан тимир звуктарды алып чыгасың го, ошол сыяктуу болбой калды. Калгандардын баары абдан жакшы. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Экинчи студияга узатабыз. Чолпон айым көзүнө жаш алып ийейин деп атат. Караңыздарчы, өнөр инсаны үчүн калыстар тобунун баасы жогорку деңгээлде эсептешим.
Ооба, чын айтканда Чолпон айында дагы баарыбыз биргеликте байкадык. Көздүн кичине жаш алып калды, бирок эмне үчүн экенин азыр экинчи студиядан биргеликте билебиз. Экинчи студия кезек сиздерде. Экинчи студиядан салам бардыңыздарга. Дагы бир ирет мынакей жаңы эле Курал Чокоев менен Чолпон Мелисбекованын ырдаган уктук аябай сонун репертуар тандапсыздар. Курал мырза, сиздин бүгүн шляпаларыңыз химчисткадан чыкпай калып, Кайрат Примбердиевдин чачын сурап турдуңузбу? Өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүн прическам аябай сонун. Кыялданчу элем ушундай прическам болсо деп акыркы учурларда. Андай болбой калды го. Кана келиңиз. Курал мырзага суроо берейин деп жаткам. Курал мырза, сиздин кызыңыз кызганган жокпу? Кызым кызганып атат, азыр телевизорду көрүп отурса керек. Эмнеге мен папам башка тааныбаган айым менен деп башына башы коюп атат деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Бирок эми бул чыгармачылык чоң ойгондо өзү түшүнөт. Чолпон Мелисбекова, сиздин көзүңүздөн жаш тамып атат. Бул эмоцияга берилип кеттиңизби же эмнени образга кирип кеттиңизби? Только илабай. Негизи эле абдан эмоционалдуу адаммын. Билбейм, эми карман албай кеттим го кичине. Эмне үчүн бул ырды тандадыңыздар? Бул Курал байкенин тандоосу болду. Мен эми ырчы болбогондон кийин мен тандоом дагы мындай чектелүү да. Көп ырдап көргөн эмесмин да буга чейин. Ошондуктан Курал байкенин тандоосу болду. Мен кабыл алып аракет кылдым. Чолпон айымдын көз жашы тууралуу да бир кеп козгогум келип атат. Калгыстар тобунун сөзү сизге катуу тийген жокпу? Жок, туура айтылды негизи. Эми иштеш керек. Мен абдан көп эмгек кылышым керек. Эгерде бизди колдосоңуздар, биз кийинки турда мындан да жакшы шоу көрсөткөнгө, мындан да жакшы дайынданып, сиздерге жакшы тартуулаганга биз мындан дагы жакшы жасалгалы болот деген ишеничтебиз. Курал, Чолпон, жакшы долбоорлорго катышып жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат, Айзада, Руслан. Чоң рахмат өзгөчө мана үчүн кесиптештер. Ал эми биз болсо биринчи студияда биздин көрөрмандарыбызды эсте салалы. Төз эфирде жандуу үн, эгиз тумар. Бүгүн бир жуп менен тилекке каршы кош айтабыз. Алар кимдер болду экен? Программабыздын соңунда добуш берүү чечмекчи. Албетте, саналуу гана минуталар калды. Андыктан экрандан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кийинки жоп маданиятыбыздын мыкты кызматкери, актриса, дизайнер ырчы Сайра Момунбаева. Сайра айымдын жанындагы эгиз тумары, Кыргызстандагы эң таланттуу кинорежиссерлордун бири. Буз салкын, дофа, өңдүү тасмаларды тарткан, кыргыз элине таанымал, андан тышкары ырдагы жаратат өтө таланттуу инсан Эрнест Абдыжапаров. Биринчиден мага башка ырчыны сунуштаганда мен эмнеге Сайра эмес деп суроо бермекмин. Анткени биз илгери ырдашып калганбыз, айыл өкмөттөн бери ошо чыгармачылыкта жолубуз мындай жанаша кош жүрөбүз. Негизи Эрнест байке такыр бошобойт, дайыма проекттер менен айлек болуп жүрөт. Андан Эрнест байкеге айтып көргүлө, эгерде Эрнест байке бош болсо, анда мен катышайын дедим. Бир нерсеге алаксып кеттик да, мен ошо оюмду чачыратып ийдим окшойт, анан микрофонго алаксып кеттим. Ошондон ырдайын десем эле сөзү жок мээмде. Анан кийин экинчи куплетти туруп бердим, ырдабай, анан кийин бир тамгасын айтайын десем да жок да. Анан проигрышта кичине баягы өзүмдү чогултуп, токтотуп, анан кийин үчүнчү куплетте анан кийин ырдадым. Эми качан сыр төгөнүң чечеси. Менин оюмча эми көрүүчүлөр буга кечирет болуш керек. Бирок мисалы экинчи турдан баштап кийин мындай каталыктарды көрүүчүлөр да кечирбейт, калыстар тобу да кечирбейт. Ошол замат эле ыргып кетесиң да. Ошондуктан биз аябай жооптуу даярданып аткан учурубуз. Азыр сиздердин алдыңыздарда ошолоону да сөз дагы мага таандык Саратан деген ырды ырдамакчыбыз. Бардык аткаруучуларга, атаандаштарга ийгилик каалайбыз. Сиздердин колдооңуздарды күтөбүз.
Жақын жерде ешкім көрінбей Чарчадым іздеп жаннадан Ою на-на-на-на-на-не Ою на-на-на-на-на-не Ою на-на-на-на-на-не Күттім жанаттан Ушул жерде күтім дегенсің Убадан миға тул бергенсің Шыдамыма кетіп барата Күттіргөн ағандай немесің Ою на-на-на-на-на-не Ою на-на-на-на-на-не Ою на-на-на-на-на-не Қайчан келесің Kırdebede gütüm devrim'i Kıynadım bu canım kıynadım Calt ettir görünüp koysuncu Gütte verem ananardayım Hoyu na-na-na-na-na-ne Hoyu na-na-na-na-na-ne Hoyu na-na-na-na-na-ne Kaçabilirim oradayım Güteverem oradayım Güteverem oradayım Güteverem oradayım Güteverem oradayım Güteverem oradayım Қаяқта жүресің? Мен ол жерде күтіп отпаймын жарым сағаттан Тігі жерден кезікмек емес белек. Мен ушул жерден күтөм деп едім беле. Не? Жүрем кетті. Киноға барабызбы? Ооба, киносына да барабыз, киносына да барабыз. Сайра Момунбаева. Келиңиздер, келиңиздер. Абдужапаров, келиңиздер. Калыстар тобунун оюна ортоктош бололу. Келиңиздер, сахнага чакырып алабыз сиздерди. Аягы өзгөчө. Ай, студия. Кол чаппайлыбы? Келиңиздер. Андарбек агай, сизден баштайлы. Сиздин ой пикириңиз. Чоң режиссер менен жакшы актрисанын жакшы спектакли болду. Жакшы манера бар. Игровой жакшы. Анан ырдын салмагын берки чоңурлардан салмагы 10 жылдыраак чындыгында. Буну Эрнст эле моюнга алса керек. Бирок абдан жакшы. Өзүнчө бир спектакль. Бул жерден башка мындан артык нерсени күтүүгө болбойт болчу. Биздин жаштарга кыргызча ушундай күтүү, нукура кийим менен, жөнөкөй гана үн менен жүрөктөгү күтүүнү айтыш абдан жакшы болду. Канке айым, сиздин күткөнүңүздү акташтыбы? Акташты деп ойлойм, бирок жакшы кийим Эрнис агайдын өзүнүн стили кандай болбосун, канча оюнчулар, композиторлордун ырын уксаң да сиздики кене таандык стиль, почерк. Анан ушул бирок жакшы тыкан, мындай эч кандай мындай кошумча эмесе көбүртүп жабыртпай, таза, так анан ырдап бердиңиздер, аткарып. Дуэт аябай жакшы болуптур. Сайра сиңдим эми чоң актриса болуп калды. Сиздерге ийгилик. Жакшы. Келиңиз, Эгемберди агай. Эми менин кесибим бул
актерлық болғандан кейін, бұлардың актерлық жағына дегенден кейін бүгін бияқта да ошол тарабы бойынша отырған бойынша кээде сахнада аз эле нерсе менен чоң нерсени берип койсо болот. Мына ушул нерсе бар бүгүн. Эрнис режиссер экени көрүнүп турат. Ашык нерсе жок. Экөө жайлоодогу кыргыздар ошолор күтүп атканы, жолугуп атканы, жолуккандан кийин аягындагы бул мүнөз деген нерсе ар ким аргандай берет, гүлдү. Ошондой нерсенин баары табылган. Актерлук жагынан булар эң жогорку деңгээлде. Бийлегенди дагы, ырдаганды дагы, мамиле кылганды да кошуп беришкен да ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, эки студияга сиздерди узатабыз, ыраазы билдиребиз. Ооба, мына ушундай өнөр инсандары кандай убакта болбосун, кайсы уракта болбосун, жан дүйнөсү ар дайым ыр деп турат. Ардактуу көрөрманым, биз менен чогуу болуңуздар. Келиңиздер, анда убактын отурбастан дароо экинчи студияга кезекти карабыз. Кезек сиздерде. Кесиптештер. Биз күтүп атабыз. Мынакей караңыздар, назарыңыздарда жаштар дей берейинчи, силер жаштар. Эрнис мырза, сиз биринчи чыгарылышта дагы, экинчи чыгарылышта да өзүңүздүн ырыңызды тандап жатасыздар. Үчүнчү чыгарылышта дагы өзүңүздүн репертуарыңыздагы ырларды ырдайсызбы же башка балким ыр тандайсыздар? Негизинен үчүнчү турда бул жерде 80-90 жылдарда хит деп ырлар деп коет. Ал жерде менин ырларым жок, хит болгон. Кийин чыкты негизи эле. Ошондуктан кийин мүмкүнчүлүк болсо, анткени мындай болуп атат да, менин үнүмө жараша мен көп ырларды ырдай албайм. Анан сайранын дагы өзгөчө, биз айтып кеттик, диапазон аябай кичирейип калыптыр. Ошондуктан ошол сайрага ылайыктап, өзүбүзгө ылайыктап, ошо ыр көрөбүз. Эгерде туура келсе алабыз, туура келбесе мен өзүм репертуарыман эле тандап алганга жакшы. Жакшы. Бүгүн сахнада сиздер 25 жаштагы жигиттин ролун жараттыңыз. Сиз 21 жаштагы 18 даже 18 жаштагы сулуу кыздын ролун жараттыңыздар. Сиздер ишендирдиңиздер. Биз абдан көрүп алып суктандык. Биз сиздерди илгертен бери тааныйбыз, бала кезибизден. Азыр мурунга да болсоңуздар, азыр дагы ошондойсуздар. Бул долбоордо азыркы тапта жаштар менен ат салышып атасыздар. Силер жашсыңар, мен кыл. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели экинчи студияга. Ардактуу көрөрмандарым, Эгиз Тумар түз эфирде жандуу үн. Бунун баардыгы бир гана улуттук телерадио берүү корпорациясында. Кезектеги жуп. Кезектеги жуп Бибисара Бешеналиев атындагы Кыргыз искусство жана маданият университетинде эстрада вокал бөлүмүн аяктаган. Албетте бул айым биринчилерден сахнага болуп чыккан, албетте легендарлуу кыз бирак тобу менен биргеликте өнөр көрсөткөн. Андан кийин азыр эки солист өзүнчө ырдайт, өзгөчө эстрадабыздын жаркын жылдызы. Бул албетте Айгерим Эшим. Айгерим айымдын жанындагы белгилүү актер, каскадер, өзгөчө чыныгы кыргыздын жигити десем дагы жаңылышпаймын. Калың элге Саякбай фильми аркылуу таанылган. Ошондой эле мамлекеттик учур жаштар театрында эмгектенет. Аны менен бирге көптөгөн кыргыз тасмаларында роль жаратып келет. Казакстанда дагы, башка мамлекеттерде дагы каскадер болуп эмгектенип келет. Сахнага чакыралы Бактыбек Нурмат уулу. Азыркы учурда Айгерим Эшим менен экөөбүз чогуу дуэт аткарып атабыз Эгиз Тумар передачасында. Бул Айгеримдин кандай десем, характерлерин айтып кетсем, аябай жакшы кыз экен, жөнөкөй, мен ойлогон нерсени бул да ойлойт экен. Ошон үчүн биздин көңүлүбүз төп келип калды деп айта алам. Биринчи сенин Эгиз Тумарың Бактыбек Нурматов болот дегенде негедир башкача бир жакшы сезимдер болду. Анткени бул байкемди мен жакындан таанычу эмесмин. Клиптерден, кинолордон эле көрүп, ушинтип көрүп жүрчүмүн. Анткени мен биринчи курска жаңы тамтаңдап басып келатканда бул байкем жылдыз болчу, мындайча айтканда. Анан жакшы сезимдер болду албетте. Биздин бүгүнкү тема ырдалып бүтпөйт махаббат темасы. Ошол темага ылайыктап сөзү Алмаз Чойбекова жана обону Сардарбек Жумалиевке таандык Махаббат дастаны чыгармасын дайындап келдик. Ханым, 2 күндөн бери казак менен кыргыздын ортосунда бир керемет той берип жатасыз. Эл арасы тынч эмес. Кайдагы бир калжыраган жанагы Раймалы деген эмеңиз кыргыздын мыкты күүлөрүн, дастандарын айткандын ордуна көкөтпай, шөкөтпай махаббат ырларын ырдап атат. Мунун жазасын кандай кылабыз? Эл тынч эмес.
Çakırtkıla beri. Ey жигиттер, алып чыккыла. Ey алжыган акмак. Махабатыңдан кайтасыңбы? Кайтпайм жарыктык. Биз өлсөк дагы махабатыбыз өлбөйт. Жигиттер, байлап салгыла. Жазасын бергиле. Bir tün baylanıp dursun anan göröbüz makavatынан кайтпаганын. Karikten nurun tөгүлү Kat-katta boyun bölünür Kaygıga saldın karındaş Kartaygan gezde görünür Men kartaygan gezde görünür Kılayıp çıkıştan atkan gezdi Tala tüzgü gün nurun çaçkan gezdi Usalıktan tuğalıp ak yüzümüzü Sağınışlar tuş-tuşka uçkan gezdi Mahabatım sizge Mahabatım sizge Urdundan gülgün tөгүлүп Ügülüp sanam bölünür Ubayga saldın karındaş Ulgaygan gezde görünür Men ulgaygan gezde görünür Güldürgöndör şiresin tökkön gezde Bürküt şаңшыл asmanda uçkan gezde Samaylarım sengselgen ak kayыңдай Sağınычтар туш-тушка uçkan gezde Mahabatım sizge Ay, mahabatım sizge arnağan Bolomun tolgon ay bele Ol coşup kütçü cay bele Boytumar sındı perişte Bozulan gezde kaydele Men bozulan gezde kaydele Жемиш бактар ширесин чачкан кезде Балары
Айгерим, Эшим, қолчалар болсын, келіңіздер. Бақтыбек Нұрматұлы. Браво, браво, келіңіздер. Чарчабайыз меймандар, қызықтың бардығы еме башылады, келіңіздер. Бардығыз қолчап, қолдап тұралы. Қараңыздарчы, сахна артында қаншалаған емгек, қаншалаған әрекет. Қолчалар болсын. Келіңіздер, сіздер орталыққа шақырып алалы. Егенберді ағай, ойыңыз қандай? Спектакль көрдік. Абдан даярданышқан екен. Атүгел қорықпастан, үркпестен көбіне ұрсат берілбейді мынау противопожарный деп. Ошо өрттеп те жіберішті, ошондай қылышты. Бұл жағынан алғанда шынында эле мынау гимндағы Айгерімдағы гимден кем қалышпай. Бақтыбектен кем қалышпай актерлық жағынан бири-бирин толықтап тұрышты. Игілік. Чоң рахмат. Анарбек ағай, сіздің ойыңыз? Мен ойымда ошо жакшы спектакль, бирок ырдоо экинчи планда калып калыптыр. Бул жерде драматический бир жакшы спектакльди көрүп атабыз. Махаббат дастанында өрттөр алдындагы ыр эмес го бул. Ушул өрттөр алдында бул ырдал бир ага чейин ырдалат. Анан мындай ишеничтүү болбой атат. Аткаруучулук ылдый жакта болуп калган, көбүнчө драматизмге, драмага көңүл бурулган, жакшы ойношту аткаруучулук жак төмөнүрөөк болуп калды. Рахмат. Чоң рахмат. Қанакей айым. Мен да ушуну айтайын дедим. Аябай аракет кылыпсыңар. Бирок ошол ырдаган жагына силер баягы эмоцияга берилип кеттиңерби? Баягы эки жактан кармап келип тиги эме кылып тиги түртүп эме кылгангачы. Бирок ошо ырдоо жагы кичине артта калыптыр. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Калыстар тобунун ою ушундай болду. Сиздерди экинчи студияга узатабыз. Колчолор болсун. Экинчи студияга узатабыз. Мен тыш жактан көрүп атканда көзүмө бир жаш алдым. Махаббат дастаны чындыгында эле сүйүү жашка, куракка, абалга карабайт деп коет. Азаматсыңар. Ооба, келиңиздер анда дароо убактан турбастан экинчи студия кезекте карабыз. Экинчи студия. Манас мырза, эмне үчүн сиз ыйлап жатасыз? Мен булар бор-бор махаббаттыгар. Ыйлабаңыз, бул жөн гана мыкты номер болду. Бактыбек мырза, бул номерди, өзгөчө номерди даярдоо сиздин сунушуңуз болду окшойт, э? Ооба, бул менин сунушум болду. Анткени мен ырчы эмесмин, актер болгондуктан ошо байкелер, эжелер айткандай эмеге басым жасалыптыр дейт актерский мастерствого. Анан колдон келген нерсе ошол экен. Жазадык, аракет кылдык. Чоң рахмат, мыкты номер болду. Айгерим, бул номерге канча жума же канча күн же канча ай даярдандыңар? Биз жок 4 күн даярдандык. 4 күн даярдандык. Жок, ырга 4 күндөн барып атканбыз, бирок могу спектакльди болсо азыркы учурда эле актерлорду, досторубузду чакырып, азыркы чыгаардын алдында кылып койдук. Мен ойлоп атпаймынбы, бир жума мурун даярданганыңызга деп, бүгүн эле даярданган турбайсыңарбы? Актер байкелерибиз күндө эле бош боло бербейт, ошон үчүн бизге барып беребиз деп обещать эткен, анан бүгүн келип туруп ошо кылып беришти. Ыраазычылык. Өтө өзгөчө номер болду. Өзгөчө ырды тандапсыздар, өзгөчө актерский мастерство бар болгула. Сиздерге дагы ак жол каалайбыз. Ыраазычылык билдирели, экинчи студия, келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биз акыркы жуптан маек алдык. Эми болсо микрофонду Айзада менен Русланга узатсак, биз сиздер менен коштошобуз. Чоң рахмат кесиптештер, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Манас Алкулов жана ошондой эле Бегимай Жаныбекова бир кол чабуулар болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Экинчи студия, чоң рахмат. Ал эми азыр болсо биздин сынактагы эң маанилүү мүнөттөргө, секундаларга келип жеттик. Бүгүн калыстар тобунун добуштары аны менен биргеликте Telegram бот аркылуу добуш берсеңиздер болот. Алдыңкы мүнөттөрдө Telegram ботко кантип добуш берем деген суроолор көп болгону. Telegramга бир номерде, бир аккаунт, бир адам бир жолу добуш бере алат. Telegramга киресиз дагы Эгиз Тумар деп издейсиз. Мына ошол жакта биздин логотипибиздеги Эгиз Тумар аккаунту чыгат. Ичине киресиздер дагы аткаруучулардын ысымын же болбосо номерин жазып койсоңуз добуш берген болосуздар. Мына буюрса студиябыздын меймандар барды уюлдук телефондорду алып чыкты. Эң азаматта даяр туруңуздар. Анда жалпы конкурсанттар чакырабыз. Эгиз Тумар долбоорунда бизде 10 жуп, бирок тилекке каршы 3-бир жуп
кетип калгандыгына байланыштуу бизде 9 жұп бар. Анда эмесе биринчи номердеги катышуучуларыбызды чакырып алалы. Жаңылай Исакова жана ошондой эле Аксай Мукамбет уулу кол чалары менен чакырып туралы келиңиздер. Жана экинчи катар номеринде Назель Арыстан Абдылдаев. Ар бирине колдоп коштоп кол чаап туралы келиңиздер. Төртүнчү жұп Жанар Турадова Мирзат Муканов. Бешинчи жұп Алтынай Асанбекова Өмүрбек Израилов. Алтынчы жұп Кысай Калкабалова Максат Токтоналиев. Жетинчи жұп Мыктыбек Нурланбеков Айбери Ирматова. Курал Чокоев Чолпон Мелизбекова 8-чи катар номерда. 9-чу катарда Эрдис Абдыжапаров жана ошондой эле Сайра Момунбаева. 10-чу катар номерда Айгерим Эшим Бактыбек Нурматуулу. Мына Эгиз Тумар долбоорунун жалпы конкурсанттар менен кайрадан дагы бир рет таанышып өттүк. Анда Telegram бот аркылуу добуш берүүнү баштайбыз. Баарыбыз 10дон баштап 1ге чейин санайлы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добуш берүү башталды. Telegram бот аркылуу добуш берсеңиздер болот. Кана баарыбыз шамдан турабыз номер катары боюнча. Албетте, ардактуу көрөрманым, сиз менин добушумду качан кабыл аласыз деген суроого биз убакыт келди. 5 минут убакыт беребиз. Телефонуңузга киресиз дагы, телеграмыңыз жок болсо, телеграмды көчүрүп аласыз. Ал жакка бир номерде бир аккаунт гана катталууга мүмкүнчүлүгү бар. Издөө бөлүмүндө Эгиз Тумар десеңиздер, биздин экранда көрүп турган логотип чыгат. Мына ошол аккаунтка киресиздер дагы, биздин аткаруучуларыбызга, биздин Эгиз Тумарларыбызга атын жазыңыз же катар номерин калтырып добуш берип коюңуздар. Добуш берүү 5 минуттун алкагында жыйынтыкталат. Ооба, жана ошондой эле Калыстар тобунун упайларын да кайта кетели. Калыстар тобунун алдында 6дан баштап 10го чейин упайлар турат. 6 упайды 2 гана жупка бере алат. 7, 8, 9 дагы упайларды 2 гана инсанга бере аласыздар. 3-чү инсанга болбой калат экен. Ал эми 10 деген упай бул жогорку балл. Калыстар тобу алдыңыздарда 1ден гана 10 деген упай бар. Болгону 1 гана жупка бергенге мүмкүнчүлүк бар. Анда бүгүнкү күнгө сар эсеп салып, кайрадан 2 саат мурда кандай башталды эле? Аткаруучуларыбызды эсиңиздерге салып өтөлү, көңүлүңүздөрдү экранга бурмакчыбыз. Adesso si librò con te, partirò sul nave per le mari. Sağabaram, sağabaram, sağabaram çucuğu Davam çileler, işen çileler, işen çileler Varay, düşünme cüresin Kimini suy albay, kimini suy albay de oyloysun Boşol yaşo şartında Emdecesini yık arzuğa Ben de sağa bak suyu vereyim ay Sen de mağa bak suyu tartula Menin de bütkün жүрөгüm süygün Özüngsün menin yıldızım Ayrılıp o bu çok söz Gülkünü katırgıla Oy aytıp ortoңорго Düynönü batırgıla Çılgızı biraz istep
serait d'inventer l'amour et vivre les plus belles qui va, mais je ne serai pas prêt à nardaï. Oh you na 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 ne, oh you na 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 ne, oh you na 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 ne. Улуттук телерадио берүү корпорациясында төз эфирде Эгиз Тумар соңку мүнөттөр калды. Эң маанилүү мүнөттөр калды. Алдыда калыстар тоонун добушу жана ошондой эле Telegram ботту дагы добуш берүү жүрүп жатат. Өзүңүздүн билдирүүңүздү тандооңузду жасаңыз. Ооба, анда келиңиздер, калыстар тобунун кезегине берели. Калыстар тобу биздин жуптарга канча деген упайларды койду, биргеликте билебиз. Биринчи катардагы жуп. Жаңылай Исакова, Аксай Мукамбет уулуна койгон бааңыздар. Упайлар. 9, 8, 9 деген упайлар. Кол чаптыралы. Экинчи катар номурдагы эгиз тумарлар Назель жана Арстан Абдылдаев. 7, 9, 8. Чоң рахмат. Үчүнчү катардагы номер жок, төртүнчү катардагы номер Жанар Туратова жана ошол эле Мирзат Мукановго коюлган упайлар. Канакей, 6, 7, 6. Кол чаптырабыз. Бешинчи катардагы номердеги жуп. Алтынай Асанбекова, Өмүрбек Израилов. 10, 9. Эң мыкты. 2-10 кетип калды. 2-10 кетип калды. Бизде 1-10 бар. Эгемберди агайыбызда бир гана 10 бар, ал кимге буйрут азыр алдыңкы мүнөттөрдө биргеликте билебиз. 6-чы катардагы жуп. Кысай Калкабылова, Максат Токтоналиев. 6, 6, 7. Чоң рахмат. 7-чи катар номурдагы эгиз тумарлар Мыктыбек Нурламбеков, Айпери Эрматова. 7. Эгемберди агай. 7, 8. Чоң рахмат. 8-чи катардагы жуптар Курал Чокоев жана ошондой эле Чолпон Мелисбекова. 9, 9, 9. Браво! Браво! Чолпон, ыйлабайбыз, баары жакшы. Эң сонун 9-чу катардагы жуптар Эрнест Абдыжапаров, Сайра Момунбаева. 10, 8, 8. 10-чу катар номурдагы соңку болуп чыккан Айгерим Мешим, Бактыбек Нурматуулу. 7, 6, 6. Колчалар болсун. Кол чаптыралы. Келиңиздер, баарыбыз кол чаптыралы. Албетте азыр эң төмөн упай алган жуп менен биз коштошууга аргабыз. Ошондуктан кайсыл жуп менен коштошобуз билиңиздер келсе, экранда алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Бизде Telegram ботто добуш берип жүрүп жатат. Ардактуу көрөрманым, сиздер менен биргеликте анда санап туруп 3төн баштап токтотолу. 3төн баштап токтотобуз. Telegram бот аркылуу добуш берүү аз токтойт. 3, 2, 1. Официалдуу түрдө добуш берүү токтоду. Рахмат, официалдуу түрдө, расмий түрдө биз добуш берүүнү токтоттук. Демек, ушул секундалардан тарта көрөрманым сиз добуш бере албайсыз. Анда биз калыстар тобун оюнуга текебиз. Ооба, Андарбек агай. Уруксат болсо калыстар тобунун микрофонун ачып коелу, уруксат болсо. Эгемберди агай келиңиз. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди. Кечирип коюңуздар. Айзада, менде бир сунуш бар, өтүнүш бар. Агай, азыр биринчи ой пикириңиздерди айтып кетсеңиздер. Кандай болду бүгүнкү чыгарылыш? Ой пикирим негизинен деңгээли абдан бийик. Дүйнөлүк хиттен баштап азыркы биздин кыргыздын хитке чейин алып келишкен абдан мындай эгиздер, тумарлар көп эмгектенишкен. Булардын артында бирок конкурс деген конкурста жеңүүчүсү болот, жеңилүүчүсү болот. Ансыз тиги Алманбайге шаңын чыкпай калат да. Бардык катышуучуларга мен өзүмдүн ыраазычылыгымды айтам. Ушунчалык чоң эмгек кылгансыңар, мындан аркыдагы чоң ийгиликтерди каалап кетет элем. Агай, бир суроом бар, айтыңызчы. Сизге жаккан жуп болдубу, фаворит? Кайсыл жуп өзгөчө жакты сизге?
мага жаккан жупка 10 деген балл бердим мен Алтынай Асанбековна. Браво. Каныке айым, сиздин оюңуз? Туура байке, Анарбек байке айткандай уткан болот, утулган болот. Эң башкысы бул ушу эгиз тумарга катышуу. Мындан арда ийгиликтер боло берсин, чымырканып иштеш керек, жеңилгенден эч коркпош керек. Алдыда да көп жакшы ийгиликтер турат. Мен болсо мына ошол Алтынай Асанбекова Өмүрбек Израиловго бердим онду, эң жакшы аткарышты. Калганыңыздарга да ийгилик. Рахмат. Эгеберди агай. Абдан жакшы, баардыгы тең жакшы даярданган экен, бирок бу жерде чынында жеңүүчү анан жеңилген болот. Анын үстүнө калыстар тобуна дагы бу жерде талап башкачараак, катуураак коюлуп калыптыр. Мисалы 10 деген балды бир гана бериш керек. Мен бир тобуна бергим келген. 9 дегенде экөөнө эле дейт. 8 дегенде мен негизи 8ден ылдый баа койбойт элем. 6-7-ни койбойт элем. Момча эмгек, момча чыккандан кийин ошондой негизде болот эле. Бирок эми жобо деген жобо, эреже деген эреже, баарыбыз баш ийет экенбиз. Кимдир бирөө ылдый болуп калса, таарынбасын, жогорураак болуп калса, өтө сүйүнүп кетпесин. Ийгилик каалайм. Кийинки элерде ийгилик жарата бериңиздер. Чоң рахмат. Уруксат болсо биз эсеп комиссиясынын күтүп аткан учурубуз. Азыр жоопту баарыбыз биргеликте угабыз. Эми чын айтканда албетте агайыбыз да айтып кетти, жобо, албетте жобо бул жерде бирөө менен коштош керек. Эң төмөн алган упай, Эң туура айтасыз. Бүгүнкү долбоордун дагы максаты ушунда. Сынак, бири сынат, бири алдыга озот, бири артта калат экен мына ушунда. Тандоо сиздердин тарапта болду. Telegram бот аркылуу, андан тышкары калыстар тобу дагы өзүнүн оюн билдиришти. Биз эсептөө комиссиясынын жыйынтыгын күтүп жаткан учурубуз. Ардактуу көрөрманым, эгиз тумар долбоору мына ушул быйыл өзгөчө жандуу ырдоону жаңы бир форматка киргизип, биздин ырчыларыбыз, өнөр инсандарыбыз фонограммасыз жандуу ырдасын деген мыйзам кирди эле. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги буйруса, бул максаттагы ишке ашат. Фонограммасыз жандуу мына ушундай мукам үндө ким канчалык деңгээлде ырдай алат, сиздер менен биргеликте баа бермекчибиз. Руслан мырза, жыйынтык бар окшойт сизде? Ооба, жыйынтык менде бар. Бир кол чаап коюңуздар. Артта көрбөлөсүздөрбү? Биз мындай жабып алып айталым да. Эң жогорку балл менен баштайбыз. Эң жогорку балл менен биринчи орунда келаткан 20,3% Алтынай Асанбекова, Өмүрбек Израилов. Браво. Экинчи орунда Курал Чокоев, Чолпон Мелисбекова. Кийинки турга өтөт. 3-чү орун менен Эрнис Абдыжапар, Сайра Момунбаева. 4-чү орунда Назил жана Арстан Абдылдаев. Кийинки турга 5-чи орун менен Мыктыбек Нурланбеков, Айбер Эрматова. Жана бул жерде 3 жуп бирдей упай алган. 3 жуптун арасында бирөө менен коштошобуз. Мен атыңыздарды атап бул жерге чакырайын, кесиптеш уруксат болсо бул жерге чыга алалы. Ортолукка Жана Туратова, Мирзат Мукановду чакырабыз. Кыз Айкал Кабылова, Максат Токтоналиев жана Айгермешин Бактыбек Нурмат-уулу. Дал ошол 3 жуптун арасында бир жуп менен азыр коштошобуз. Тилекке каршы жогоруда калыстар тобу айткандай эле сынак экен. Сынактын өзүнүн мыйзамы, конституциясы бар экен. Тилекке каршы бүгүн программабыздын шарты боюнча эң аз добуш алган аткаруучулар менен кош айтабыз. Анда келиңиздер, бардыгыбыз. Эми көп эмгек, бардыгы даярданышты, бир жума убакыт кетти. Албетте, мен ойлойм, эгиз тумар долбоорунда бардыгыбыз бир туугандай болуп атабыз, күндө жолугуп атабыз, күндө репетицияда, баарыбыз биргеликте жүрөбүз. Албетте, мындай долбоордо дагы кичине кош айтуу кичине кыйыныраак болуп атат. Агайда сөз бар экен, ооба агай. Мен айтайын дегеним, мынау алдыда турган 3 жуптун жашынакай таланттуу адамдар булар. Маданиятты, талантты сыйлап, ушу мен сунуш киргизет элем, кийинки турга үчөөнү тең өткөзөлчү. Агай, мындай кылалы. Агай, сиздин сунушуңузду кабыл алабыз, бирок
комиссия тарап эгерде макул болсо. Бизде Аксай мырза менен сулуубуздун баасын айтпай кетиптирсиз. 3-чү орунда келаткан бизде Жаңыл Исакова, Аксай Мухаммедұлы. Кол чапаңыздарчы. Сіздерді ұтты деп эле сүйүнүп өтүп кеттим ошол. 3 жуп калсын деген агай сунуш киргизип атат. Бир сунуш азыркы сунушту колдоп эле бу жерде өзүнөн өзү эле келбей калып бир жуп катышпай калбадыбы? Ошону кетти деп эле андан кийин булар үчөөнү калтырып койсок эмне болот? Элде дугалычы, сиздер макулсуздарбы? Бары калсынбы? Бизде азыр комиссия эсептөө комиссиясы бар. Бизде Улуттук телерадио бир корпорациясы азыр биздин мына ушул кулагыбызда турган кулак капка шыбырап коюшат. Калыстар тобунун ою менен макулбу же макул эмеспи? Анткени Калыстар тобунун сунуш канчалык деңгээлде орун тапты, азыр билебиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Калыстар бир гана агайыбыз эмес, 2 агайыбыз бирик жакшы бир кеңеш киргизди. Комиссия бардын карап чыкты. Бул болгону бир жолу гана бул мүмкүнчүлүк деп эсептейли. Бул 3 жут тең бул долбоордо калат. Анарбек агайдын сунушу менен Анарбек агайга рахмат деп койсоңуздар болот. Анарбек агай, Эгемберди агай, Каныке айымдын өзгөчө инициатива десек болот. Бирок телекөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары айта кетели, бул болгону биринчи гана болсун, кийинкисинде мындай нерсе кайталанбайт. Биринчи жана акыркы жолу Калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай сиздер бар, кыргыз музыкасынын, кыргыз кино театрынын корифейлеринин жанында ырдоодагы чоң толкундоо болсо керек. Ар бир Калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Калыстар тобуна кол чабуулар болсун. Сиздерге тазим этебиз кызматыңыздарда. Айзада Жамгырчиева жана ошондой эле мен Руслан Адылбекұлы болдум. Ардактуу телекөрүүчүм, Улуттук телерадио бир корпорациясы менен калыңыздар. Эгиз тумар долбоору эмки ишембиде амандашканга чейин. Кайыр, жакшы туруңуздар.